Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Бишкек шаарында калктуу тейлөө борборлорунун биринде турабыз. Дал ушул жерде атайын Супер ТВ каналына Кыял Үсөнканова аттуу айым кайрылган. Менин паспортум үстүнөн дагы бир паспорт жазап койгон калктуу тейлөө борборунун өкүлдөрү деген. Саламатсызбы Кыял айым? Ушул окуя кандайча болуп кетти эле? Кантип сиздин паспортуңуз үстүнөн дагы бир паспорт сиздин данныйларыңыз менен жазалып калган? Саламатсыздарбы, өзүм да билбей келем. Бул 21-жылы август айында мен жашаган жерим боюнча пропискага турайын деп барсам, база данныктан Ысык району боюнча паспорт столдон ушундай чыгып калды. Бул кандайча болду, эмнеге десем, мени бул цоңго жөнөтүштү. Барып тактыктап 4 ай убакыт өттү. Арызды жаздым ошол эле күнү. Бул жака келип жардам сурап келем. Мен 2013 алдым эле өзүм паспорт. Анан жашоонун кыйынчылыгына байланыштуу пропискам жок. Ары бери батирлеп жүргөн адаммын, жалгыз бой энемин. Анан эми мага аннулировать этип бергилечи деп начальнигине жери кирип чыктым цондун. Алар эми бизде боло берет. Туура түшүнүп коюңуз. Особенно кыргыздарда деген сөзү мага аябай жаккан жок. Мен силерден массалык маалыматтардан жардам сурайм. Мен үнүм жетпей атат бул жерге. Чара бул адистердин кылган иштерине чара көрүп жардам бериңиздер мага. 4 ай убакыт өттү. 4 ай ары жөнөтүшөт, бери жөнөтүшөт. Күн сайын ушул жака келем. Мен деле батирлеп жүргөн адаммын. Күндө ушундай очередь кире албайсың. Кээде даже очередим жетпей кире албай да кетип калган күндөрүм болот. А мен жашоом мен балам бир аз орукчан. Мен жалгыз бой энемин. Жардам сурайм. Хотя бы ушу адистерге такыр үнүм жетпегенде силер аркылуу үнүм жетеби деген чоң үмүттөмүн. Вот 2013-жылы паспорт алдым эле. Өзүмдүн атыма ID загран менен. Анан турмуштун кыйынчылыгына жараштуу батирлеп жүрөм. Пропискам жок эле. Анан бул жерде жашаган жерим боюнча пропискага турайын деп келсем, менин атыман башка адамдын сүрөтү чыгып атат. Фамилия, аты, жөнү, туулган күнү, пини меники экен, сүрөтү кол коюп алынган ээсинин колу башка адамдыкы болуп. Уже 4 ай өттү. Первомайский РОВДга кайрылдым эле арызым менен. Укпай атат күндө отчет, биздики бош эмесмин, эртең менен деп күндө күттүрүп келишет. Үнүм жетпегендиктен ошо сиздерден жардам сурайм. Бүт данныйлары меники менен башка адамга берилген жөнүндө чара көрүшүңүздөрдү суранам. Эмнеге барлык эмнеге цондун жумушчулары шалакы мамиле кылышат өздөрүнүн жумушуна. Мен жалгыз бой энемин, батирлеп жүрөм. Ары бери конуп, азыр жашоо кыйын. Туура түшүнүңүз, мен күндө бул жака келип, тергөөчүгө барып, жалдырап, ай качан болот, качан запроска ответ келет, качан деп жүрө турганда убактым жок. Азыр бул жумуштар болсо тагыраак аткарганга, кичине карапайым элдин үнүн укканга, жардам берүүгө аракет кылышса жакшы болмок эле. Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, биз азыр дал ушул сомдун иш кагаздары боюнча бөлүмүнө кирген жатабыз. Жанымда адвокат бар. Шердор мырза, биздин каарманыбыздын окуясы боюнча дал ушул имаратка кирип, толугураак маалыматты билип чыгалы. Газик не даст мне собрать дегенде, Айбек байке. Эмнени? Мындай атат да, жок, эртең менен өзүнүн телефонун айтып атат мага. Биз ал сотрудникти не выявили, таппай койдук депчи. Кайсы сотрудникти? Ошо жа подделка паспорт кылган сотрудникти таппай койдук, биз ошон үчүн невозможно. Жүргүлө, директорго жүргүлө. Айбек, пойдем. Өкөтүң жок экен. Кандай жолугса ким жооп бере алат бул маселе боюнча? Эми бул маселе боюнча Үстүнөн карайсыз го Байгазиевдин. мен үстүнөн карайм. Сиз деле прямую ответственность вы же несете. Прямую ответственность нести, да, несем, но бирок руководство, жазбай турсаң, руководство через только руководство. Шердор эмне деп атасың? Мен түшүнбөй атам. Эми бир адамга эки подделка паспорт болбосо анан эмне кыласың байке мына? Баягы күндө мына сизге келип кеттим, баарыңар келип кеттим. Эми эмнеге? Эме кылып болот, киного снимать этпей келет. Эме эчтеке жаман деле болгон жок, просто ошо жотурсуз. 4 ай ровдда жаттыр, Шердор. Эмне болуп атасың? 4 ай ровдда жаттыр. Анан силерге канча ай? Жок, бизге 12-синде келген. Биз бир ай токтоңчу. Жүр, тартпа чалдагында. Мели 4 ай жатсын, 1 ай жатсын, анан мели результаты мындай болуп атпайбы? Биз ал сотрудникти таба албай калдык. Не может наказать деп атат, мына Байгазиев Айбек өзү турат, мына исполнитель. Ошондой учурлар болобу сиздерде? Ошо эгерде паспортты жазалмагыл жазап койсо, ким жазаган билинбей кала береби сиздерде? Жок, кандай? Айбек, мен түшүнгөн жокмун. Ал киши уволенный, ал киши эметип кетти. Ким? Силердин берим ким эмес экен. Мен азыр жооп бере албайм, ким Шердор. Руководство аркылуу жооп бериш керек. Руководство азыр кай жакта? Ким?
Атым Аббасов Замиров. Абаз байке, мындай кылыңыз, эгер тартканы мыйзамдуу эмес же сиздин Жок, аны эми болса, эртең арыз жазсаңыз. Жок, арыз жазганда эмне? Шердор менен журналист келип тартып кетти депчи. Пожалуйста. Жок, мен руководитель аркылуу эме бере алам силергечи. А силер моңдой кылып келип алып кино снимать этип берсеңер болбойт. Эмне үчүн ушундай окуя болду сиздердечи? Ошону жооп бере албайсызбы? Ал окуя мындай болду да, Айбек Беркесиң. Ал окуя 14-жылга чейин бизде АИ системалар жок болчу. 14-жылдан кийин АИ системалар болгондон кийин азыр ошонун баарын выявлять этип РОВДга жөнөтүп атабыз. РОВДдан токтом чыгарып келгенден кийин анан кийин кайра паспорт берип атабыз. Мен эртең менен тергөөчүгө алып барып бердим. Рахмат. Бирок ал адам айтып жатат азыр. Руководство аркылуу жооп берем. Ооба, ошо ал адам айтып жатпайбы? Менин үстүмөн башка адамга паспорт берилип калыптыр. Мен күндө келем, бирок сондун имаратында иштегендер мага эчтеке жооп жакшы бербей жатат. Келген жок. Эмне үчүн андай бир эле адамга 2 паспорт берилип калды? Жок, мен руководство аркылуу жооп берем да. Мен мондай өзүм эле мен эме эмесмин да. Шердор, тиги РОВДда 4 ай жаттыр, алып барып бердик. Эртең менен токтой турчу. Мен тиги тергөөчүгө алып барып айттым. Мынакей, токтом чыгарып берген, токтом чыгарып берсең, биз тез арада ичинде тиги берки кызга паспорт беребиз дедим. Анан мен выявлять этем, анан мен отдельно эме кылам. Мейли, 4 ай болсун, 1 ай болсун, жарым жыл болсун. Ответ бергенде силердики минтип ответ берип атат мына. Айбек байке өзү турат. Биз ал сотрудникти таба албай койдук, невозможно его найти дейт да. Ошентип айтпаңыз, мына менде голосовойдо бүт бара жазылды. Биз аны таап наказание бере албайбыз деп атпайбыз, служебное расследование жүрүлсө дагы. Мына ал сотрудниктин атын айтыңыз, ким? Ал сотрудниктин атын айтыңызбы? Ким анда? Мейли увольнение болуп кетсин. Жок, ал закон эме служебная проверка жүргүзсүңөр да, туура? Жок, ал сотрудник бирөө уволим экен, бирөө болсо без содержания. Бейшенова Дамира, Бузурманкулова Айнура. Эмнеге аларды служебное расследование жүргүзгөн жоксуңар? Ал это РОВДнын компетенциясы. Ал убак турсун, РОВДнын компетенциясы. Биз ошол жака өткөрүп беребиз, задачу правовой оценки. Бизде иштебей калды. Жок, сиз айтып атпайсызбы, ошолорго мен биз наказание бере алып иштебей калыптыр. Бирок аттар мына анткени мен буну Биз наказание бере албайбыз деген жокпуз. Биз РОВДнын укуктук органдардын заключениясы боюнча карайбыз дедим. Ошондо азыр жетекчилер жок болсо, бул суроого кимден жооп ала аласыз? Ким бизге жооп берет? Бул кишиге уруксат берсе жооп берет да. Ал какта азыр жетекчилер өз учурунда какта жүрүшөт? Иш ордунда жок. Цифровой развитие кеткен. Иш ордунда эмес булар. Руководство ошон үчүн жүрүшөт да. Цифровой развитие кеткен, ошо жака совещание болгон. Канчага келишет билбейсиз? Мен аны айта албайм. бизге 3-4 күн мурда Үсөнканова Кыял деген биздин жараныбыз кайрылган. Ошо жараныбыз кайрылганда мындайча айтканда подделка паспортов деп ЦОНдун кызматкерлери паспортун бир адамга 2 паспорт беришкен да. Ал эжекебиз РОВДга арыз жазды. Биринчи Сахатинский РОВДга арыз жазганда, анткени место преступления Первомайский районунда болуп атат. И Первомайский районго арызды жиберип атышат. Бул эжебиз арызды августта жазып атат. Августта мына уже август 4 айдан бери бул эже РОВДга кайрылды, ЦОНго кайрылды. Баарына келсе, мындайча айтканда, футболто эткен да бул эжени. Бияк барыңыз, тияк барыңыз деп 4 айдан бери созуп жүргөн. Следовательге барып туруп, негизи ишти башынан айтканда, анткени арыз следовательге түшүп атат да. Следовательге түшкөндө негизи биякта мына уголовный кодекс деп коебуз, жазык кодекси. Бияка бир эле статья коюп коюптур негизи. Бияка 2 берени коюш керек болчу. Биринчи подделка официального документа, бул паспорт деген, бул официальный документке кирип калат. Экинчиси злоупотребление служебным положением деп коет. Негизи бул 2 статья менен мен таң калып атам да, тергөөчүнүн кылган ишине. Иш 4 айдан бери жатат. Мындай иштер даже бир эле, ладно, 2 статья эмес, 2 кылмыш эмес, бир эле кылмышына буну сразу алып келип туруп камаш керек болчу бул кызматкердичи. Бул кызматкер не только бирөө эле камалбайт, анткени паспорт берилип атканда, руководствосуз, начальнигесиз кол коюлмайынча начальниги кол коет. Паспорт бере бергиле деп. Анан дагы бир руководство, все баары текшерилди, проверил деп туруп, ал дагы кол коюп, анан ошентип 3-4 руководстводан өтүп, анан паспорт берилет да. Бияка не только бир эле сотрудник күнөөлүү да. Бияка ошо моментте кайсы начальниги ким болгон, ким паспорт бере бергиле деп кол койгон, ошонун баарын алып келип туруп, камаш керек болчу. Бул негизи мага да бул күмөн жаратат. Анткени мына 4 айдан бери
иш жүрбөй атса, ладно, эми арыз жазылды августта. Мейли тергөөчүнүн убактысы жок болду дейли, отчет болду дейли, 1 ай өтсүн, жарым ай өтсүн. А бул 4 ай өткөн соң мага шек жаратып атат да. Мисалы, бунун баары акча менен эле бүтүп калабы деген сыяктуу элечи. Анан мейли бул сотрудник сондор ошо 3 күнөөлүү болуп атат да. Негизи бул арызды, мисалы, до судебного производства деп прокуратура, надзорный орган деп коебуз да. Прокуратура анан следовательдин начальниги буга буларды контролго алыш керек болчу. Биякада даже не только следовательдин начальниги и прокуратура каякта карап атат. Прокуратура деген караш керек болчу. Ушуларга надзор кылат да. Надзор кылганда айтыш керек болчу. Мына сенде мындай иш бар экен. Анткени азыр РПП деп, единый реестр преступления деп коебуз. Бүт бар электронный да. Арыз түшкөндөн баштап прокуратурага суроого өтүп атат деп прокуратурага дагы уже сигнал барып турат да. Ушуну карап айтыш керек болчу да. Сен эмне мына иш козголуптур, уже РППга түшүптүр. Буларды алып келип эмне кылмап айтасың, эмнеге иш жүргүзүп айтасың дегенде, значит, бияка не только сон, и прокуратура, и начальник РОВД баары бияка күнөөлүү да. Биздин паспортубузду ушундай досконально текшерип, көп кыйнайт деп ушундан дагы ушу сондун шалакылыгынан ушундай биздин да кыргыз жарандарыбыз кыйналып атат да. СМИге биз чыгарганда силердин жардамыңар менен ушу биздин иш ушинтип алдыга жылат да. Ата мына 4 айдан бери биз дагы өзүбүз чуркап ишти вообще жылдыра албай койдук да. Анан ушу биринчиден журналисттерге, средства массовой информацияга силерге Алла ыраазы болсун, ушинтип жардам берип жүрөрүңүздөр. Биз мына руководствого кирип интервью алалы десек, алар начальниги иш учурунда обед 12:30-дан 1:30-га жер экен, и иш учурунда жумушунда жок экен. Берки сотрудниктеринен сурасак, соцзащитага кетти деп койду да. Ал эми мен сиздер менен ушул жерден коштошом. Кийинки көргөзүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы.